Эмне ойлодуңарбы? Силерде эч ким тийбейт, эч ким текшербейт, ГКН бизди карабайт дедиңерби? Эгерде башында мен силерди караганда жаныңар сууру болмаган эми. Башында мен ушу караган эмес экен, ушу көңүл буруп алыптым да, мен ушу азыр өкүнүп турам да. Ушу башында эле мен президенттен сурап алып аптырмын. Ушу контролго бериңизчи мага депчи. Жаныңар сууру болмаган экен. Карасаң, бир жылда 5% иш жасапсың. 5%. Уялбайсыңар, ну как вам не стыдно, а? Жанды чыгарып бүттүң. Болгону 5,5 километр жол экен. 508 миллион сомдук контракт экен болгону, 508 жарым миллиард. 500 миллион деп коеюн, 500 миллион. Ошонун 325 миллион уже алып коюпсуңар. Турабы? Силер даже почти 70% акчасын алып коюпсуңар, а объем выполненных работ всего 5%. Бул эмне деген акмакчылык? Канака акчалар? Где деньги? Да. Кана акчалар? Өтө начар иш кылсаңар да. Өтө начар. Айтып атпаймынбы? Силерге вообще убал жок да. Мындай адамдаргачы, мамлекетке ушундай эме кылган, жанагы мамиле кылган адамдарга убал жок да. Мен мындай адамдарды укмуш жек көрөмүн дагы, аябаймын. Мындай адамдарды аябастан согом да, жаны суур болам. Карасаңчы, 70% акчаны алыпсың. 5% гана ишти аткарыпсың. Bir жылдын ичинде. Если таким ушул темп менен кете турган болсоң, сен дагы 5 жыл жүрөсүң. 5 жылдан келесиң дагы баягы дизель кымбаттап кетти деп. Хорошо, давайте поменьше слов. Сага уже сөз өтпөй калды. Сен жетекчиңди камайбыз, анан дальше будем разбираться. Так. Канча бүтөсүң? 31 августка бүтүп. 5,5 километр жол эртерээк бүтүрбөйсүңбү? Сага эмне? Оюнчук болсо 31 август. 5,5 километр жерди 1 айда бүтүп койсоң болот го, 2 айда бүтүп койсоң болот го. 1 жылдан бери эч нерсе кылбайт. Дагы 8 ай убакыт сурап атасың. Вообще силерде мындай эме барбы? Мындай компанияңарда техника, эл, иштей турган адамдар, вообще мындай комплексный подход барбы же мен жөн эле бир дубалга эле сүйлөп атам?